Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымызда 17 махраж ішінен 12-ші махраж менен танышып өтөбүз. Бұл махражда жалпысынан 3 тыбыш жайгашкан. Биринчиси то, экинчиси дәл, үчүнчүсү та тыбыштары. Бұл 3 тыбыш тилдин учу кашка тиштин түбүнө тийген жерден чыгат. Дагы бир ирет кайталайбыз. Бұл 3 тыбыш тилдин учу өзүңүздөр сүрөттө көрүп турганыңыздардай кашка тиштин түбүнө тийген жерден чыгат. Эми бул 3 тыбыштын махражын чыга турган ордун дагы бир ирет жакшап түшүнүп сезүү үчүн бул 3 тыбыштын ар бирин айтып бир катар машыгабыз. То, ты, ту, да, ди, ду, та, ти, ту, алпо, элпо, отпо, әді, иді, уды, әт, ит, ут. Бұл 3 тыбыштын ичинен дәл жана та тыбыштары бұл көпчүлүк тилдерде келгендиктен бұл тыбыштарды чыгарыш алдаганча башка тыбыштарга салыштырганда жеңилирээк. Ал эми то тыбышы тууралуу кененирээк токтоло кетсек, то тыбышы бұл араб тилинин 29 тыбыштын ичинен сыпат жагынан эң күчтүү жана эң жоон тыбыш болуп саналат. Ошондой эле то тыбышы бұл көпчүлүк тилдерде, анын катарына кыргыз тилинде бул тыбыштын окшошу жок болгондуктан улам бул тыбышты, то тыбышын өз махраждан туура ачык чыгаруу үчүн көп мээнетти жана убакытты талап кылынат. Ошондой эле то тыбышын чыгарууда бир канча эрежелерге жана маселелерге көңүл буруш керекпиз. Мына ошонун бириси, качан то тыбышын айтканда оозго аба толтуруп, эринди кууш кылып чыгаруудан сактаныш керекпиз. Мисалга тарайсак, то, ха, алп, то, ты, ту. Мына ушинтип чыгаруу бул ката болуп саналат. Негедир бул ката аябай көп жайылып кеткен, жада калса кээ бир жерлерде же кээ бир адамдар эгерде то тыбышын булар айткандай оозго аба толтуруп, эринди кууш кылып чыгарбасаңыз, анда ката деп эсептешет. Бирок негизинен тактап келгенде, мына то тыбышын алар айткандай ыкма менен чыгаруу бул эч бир тажвид китептеринде да келген эмес, жана эч бир тажвид алымдарынан дагы бул тууралуу айтылган эмес. Балким тескеринче азыркы тажвид алымдары то тыбышын айтканда оозго аба толтурбастан, эринди кууш кылбастан туура чыгарууну сунуш кылат. Ошондой эле то тыбышын чыгарууда дагы бир көңүл бура турган маселенин бириси, буга чейин айтып өткөндөй, то тыбышы бул 29 тыбыштын ичинен эң жоон жана эң күчтүү тыбыш болуп саналат. Ошондуктан бул то тыбышын айтууда, чыгарууда бул тыбыштын истиаля сыпатын, туура айтканда, бул тыбышты жоон кылып чыгаруу өтө зарыл. Өзгөчө качан то тыбышы касра менен келген учурда, касрасы менен биргеликте жоондугун жоготпостон туура чыгарууга өзгөчө маани бериш керекпиз. Анткени көпчүлүк адамдар то тыбышын качан касра менен келген учурда анын касрасын билдирем деп, анын жоондугун истиаля сыпатын жоготуп алат. Мисалы, тибако деп айткан ордуна тибако деп то тыбышын та менен алмаштырып алат. Ал эми мындай айтуу албетте ачык ката болуп саналат. Ал эми үчүнчү биз көңүл бура турган маселенин бириси, бул бир гана то тыбышына гана чектелбестен, ошол эле дал жана та тыбыштарына дагы тиешелүү. Бул 3 тыбыш жогоруда айтылгандай тилдин учу кашка тиштин түбүнө тийген жерден чыгат. Ал эми кээ бир адамдар тилдин учун кашка тиштин түбүнө эмес, кашка тиштин учуна тийгизип чыгарат. Албетте бул дагы ката болуп саналат. Мисалы, мухит, ат, таббат, ахад. Мына ушинтип бул тыбыштар айтканда тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизип чыгаруу бул ката болуп саналат. Туурасы жана айтып өткөндөй, тилдин учун кашка тиштин түбүнө тийгизип чыгарабыз. Бүгүн биз то, дәл жана та тыбыштарынын махраждары жана бул тыбыштарды чыгарууда көңүл бура турган бир канча маселелерге токтоло кеттик. Жана бул тыбыштарды өз ордунан, өз махражынан туура талаптагыда чыгаруу үчүн, деги эле кайсы бир тыбышты өз ордунан туура талаптагыда чыгаруу үчүн 3 негизде мээнет кылууну сунуш кылабыз. Биринчиси, ушул тыбыштарды туура айтылыштарын көпкө бугабыз. Ал эми экинчиси, бул тыбыштардын аракеттүү жана сүкүндүү учурларын, ошондой эле сөз ичинде же өзү жалгыз келген учурларын көп айтып машыгабыз. Ал эми үчүнчүсү болсо, ошол сиз машып жаткан тыбыш туура айтылып жатабы же жокпу, же дагы канчалык айтылыш керек, ошону билүү үчүн агалымдарга, карыларга текшертебиз. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Керим туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.